Бул KG сайты даярдаган Кыргызстанда жана ошондой эле дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар топтому менен тааныштырабыз. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Тулеев Алмазбек Атамбаевди мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартуу үчүн штаб түздү. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасында билдирди. Нариман Тулеев штаб эч бир тараптын кызыкчылыгын колдобостугун белгиледи. Биз Сооронбай Жээнбековдун бийлиги үчүн эмеспиз жана Алмазбек Атамбаевге да каршы эмеспиз. Атамбаевдин катачылыгын далилдөө үчүн штаб анын резиденциясына тынчтык жүрүшүн жасайт. Аны мыйзам чегинде иш алып барууга чакырат. Биз колубузга конституцияны жана кодекстерди гана кармап, анын тарапташтарын мыйзам чегинде аракет кылууга чакырабыз, дейт Нариман Тулеев. Ал Алмазбек Атамбаев тергөө органдарына суракка башка жарандар сыяктуу эле келиши керектигин белгилейт. Биз Индияда эмеспиз жана ал ыйыгуу эмес. Чоң масштабтагы саясатчы катары өзүн көрсөтүп келе жаткан киши баарыбызга үлгү болуш керек. Эгер ал күчүн көрсөткүсү келсе, курал менен эмес, эрки менен көрсөтсүн. Ал өзүнүн эркин муштумдай түйүп, коркпой барышы керек жана өзүнүн чындыгын далилдеши керек. Штаб жакында жөө жүрүш, андан кийин митинг өткөрөт деп белгиледи Нариман Тулеев. Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппарат жетекчиси Молдакун Абдылдаев үй бүлөсү менен изделүүдө. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдайт. Маалыматка караганда, ал Nissan Terrano унаасы менен нарындан суусамырды көздөй жол тарткан бойдон жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары унааны Жайыл районунун аймагынан Көкөмирен суусунан издешүүдө. Унаанын ичинде канча адам болгондугу азырынча белгисиз. Учурда Ички иштер министрлиги тарабынан такталууда деп билдиришти. Молдакун Абдылдаевдин кызы Индиранын айтымында унаада атасы менен бирге апасы, сиңдиси жана кызы да болгон. 30-июнь күнү атам, апам, сиңдим жана кызым Nissan Terrano унаасы менен суусамырды көздөй кетишкен. Акыркы жолу Жуңгал районунан сүйлөшкөнбүз. Ошондон бери дайыны жок. Аларды табуу үчүн бардык адамдардан жардам сурайбыз, деди кызы. Ата мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевге карата козголгон кылмыш ишиндеги башкы көрсөтмөнү саясатчынын уулу менен кызы атайын иликтөө менен четке какты. Айданек менен Амантур орусиялык ишкерлер Алексей Модин менен Леонид Маевскийдин айткандары чындыкка дал келбей турганын, Супара этнокомплексинде жолугушканы да ойдон чыгарылганын билдиришти. Белгилей кетсек, Алексей Модин 2010-жылдын 10-майында Өмүрбек Текебаев менен Супара этнокомплексинде жолугушуп, мегаком боюнча сүйлөшүү жүргүзгөнүн жарыялаган. Айданек менен Амантур Маевскийдин телефондук байланыштарынын тизмесин алып чыгып, 13-майда россиялык ишкер Бишкектин кайсы райондорунда болгонун аныкташкан. Атайын программа Леонид Маевскийдин Супара этнокомплексинин аймагында болбогондугун далилдеген. Мындай далилдер ондоп саналат. Эмне үчүн Кыргызстандын бийлиги, башкы прокуратура жана башка органдар муну эске албай жатат? Эмнеге алар чындыкты орнотпойт? Бул алардын негизги милдети эмеспи, деп суроо салды Текебаевдин кызы Айданек. Өмүрбек Текебаев менен коррупцияга айыпталып 2017-жылы 8 жылга кесилген, аны менен камалган мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да айыпталып, ушундай эле мөөнөткө камалган. Курман айт майрамы 10-11 августта белгиленери болжолдонууда. Бул тууралуу мусулмандар дин башкармалыгы билдирди. Курман айт орозо аяктагандан кийин 70 күндөн кийин белгиленет. Мындан улам быйылкы Курман айт майрамы 10 же 11 августка туш келип калышы мүмкүн. Так күнүн муфтият 6-7 августта айтмакчы. Эскерте кетсек, быйыл орозо айы 4-июнда аяктаган. Волк KG сайтына жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктар менен кабардар болуңуздар.